Байкелердин жанында чуркап неметкенин. Assalamu alaikum. Bizdin fond dağda bolsa öz işin ulantuda. Bişkek şahırынын Dordoy bazarında yaşagan Nuriye эжебиздин баласы Nurmuhammed inibizге жардам колун сунуу үчүн келип отурабыз. Анда эмесе Nuriye эжебиз ошол Nurmuhammed инибиздин ден соолугу тууралуу өзүнөн тагыраак маалымат алсак. Assalamu alaikum. Жалпы кыргыз эли жана ушундай эле ошол кайрымдуулук ал жардам фондуна чоң рахмат. Ыраазычылык билдирем ушу ынтип кайрылуумду байкап кайрылууга көңүл буруп келип аткандарына. Мен ушу ал жардам аркылуу ушу кыргыз элине жардам сурап кайрылып аттым элем. Ушул кичинекей балам 9 ай болдук, 9 айдан даже аштык. Ушу балама негизи өзү төрөлгөндө эле мээси кан куюп кетип, ошо ДЦП менен жабыркайт, ДЦП микроцефалия деп диагноз коюлган. Ошондон бери эле 24 күн комага түшүп калып, кымбат дарылар алып ушу андан кийин могондо да жакында эле кайра реанимацияга түшүп калганбыз, сепсис крови болуп. Ушу төрөлгөндөн бери эле ушу дарыланып эле келатабыз, жаган кымбат дарылар менен. Жана ушундай эле ушу баламдын мындан ары да дарылануусуна постоянно дарылануу керек, массаж алышы керек болуп атат. Ошо массаждарды ала элекпиз. Өткөндө бир эле жолу 5 күн массаж алганбыз. Гемоглобини аз деп дагы массаж ала албай калдык толук. Ошо суранам, кайрымдуу элиме суранам, ушу байкелердин жанында чуркап неметкенин. Жардам бериңиздерчи, дарылануусуна суранам сиздерден. Ушу мына азыр 9 ай болду, бирок моюнум жакшы кармай элек, мындай кичине эми аракет кылып келатат. Жакында эле мынакей ошо 10 сентябрда эле операция болду, колуна пересадка жасады. Сепсис крови болуп неметкенинен инфекциядан улам колум, оң колум бүктөлбөйт. Оң колу бүктөлбөйт, мынакей. Ошо оң колунун сырткы моорети, сырткы эти, терилери бүт чейип түшүп калган. Ошол экиге деген эме ичинен, анан бутунан кожа кылып бияка тигишти. Пластический операция дейби, ошондо пересадка кожа жасашты. Мынакей. Ошо гнойный некроз болуп, анда да араң ушу 3 саат операция болду. Бүт мынакей кагаздары, ДЦП микроцефалия деген кагазы бар. 62 күн больницада жатып келдик. Анда дагы жалаң кымбат дарылар, бир эле дарысы 4300 сом турат, бирөөсү 1800 турат. Андан кийин кан сатып келип, кан куйдуруп атып, ошонун баары бүт карыздап төлөп чыкты. Кыргыз элинен суранам, жардам берип коюңуздарчы. Аллам ыраазычылыгы үчүн. Чоң рахмат.